балдар менен көз караш деген диспут уюштуруп, анан балдардын арасындагы чеберчиликтерин, лидерлик чеберчиликтерин өнүктүрүү максатында иш-чараларды уюштуруп келген. Анан азыркы көрсөтө турганым сиздерге ийгилик пирамидасы деп аталат. Анан эмне себептен пирамида десе, пирамиданы билебиз, Египетте жасалган пирамидаларды элестетсек, бир нече кылымдан бери өз капатын жоготпой жети кереметтин бирине кирген нерселер. Андан кийин пирамиданы эмне себептен курушкан десе, фараондор түбөлүк элдин ээсинде калабыз. Андан кийин ошо пирамиданын түзүлүшүнө карай турган болсок, булардын уктуу болуп келип анан аябай бийик болгону, бул Кудайга канчалык пирамида бийик болсо ошончолук ал Кудайга жакын болобуз деген максат менен түзүлгөн экен да. Анан ошол себептен ийгилик эле деп койбой, ийгиликтин пирамидасы түзүүгө деп аракет кылдык. Эми мен сабактарымды диспут түрүндө өткөндү жакшы көрөм. Балдарга соо берип, ошол учурда ойлорун угуп, жоопторун өздөрүнөн алган эң жакшы натыйжа берет. Ошол максат менен ийгиликтин пирамидасы мына ушундай болуп калат. Эми сиздерге суроо, ийгилик пирамидасы эмне? Кандай адамдар ийгиликтүү болот деп сурасак, анда мыкты адамдар деп айтабыз, дароо эле. Эми сиздерге суроо, кандай адамдарды биз кандай көрсөткүчтөр менен адамдарды мыкты деп атайбыз? Деп суроо берип, анан балдарга көрсөтүктүү болуш үчүн, мисалы Айтматовдун сүрөтүн, же Курманжан Даттанын, же Разаковдун сүрөттөрүн алып туруп, мынакей карагыла, биздин мыктылар ушулар. Эми ушуларды бириктирген жалпы сапаттар эмнелер деп суроо берем да. Айтып көрүңүздөр. Сиздердин окуучуларда көп кишилерде ийгилик, жоопкерчиликтүү, изденген, эмгекчил. Кандай адамдар мыкты дейбиз? Дыйкан болсо деле ошо ийгиликке жеткен адам, дыйкандын өзүнүн илими бар. Жөнөкөй жаран болсо деле бир жаратман, жигердүү адамдар ийгиликке жетет. Жаратман адамдары, азаматчылар жакшы экен. Дагы кошумчалайсыздарбы? Кандай адамдарды биз мыкты дейбиз? Мисалы Чыңгыз Айтматов, Разаковду алсак, эмнеси менен мыкты болуп чыкты жол? Андай улуу адамдар баягы мамлекетте өзүнүн жерин сүйгөн, элин сүйгөн патриот, мекенчил адамдар да. Чын билмен, жүрөгү менен үчүн эмгегин арнай алган адамдар десек болот. Сиздерге кошумча жардам бере берейин. Демек, мынакей ушундай адамдарды биз мыкты деп атайт экенбиз. Эми сиздерге суроо. Анда ийгиликке жетиш үчүн эң биринчи эле пирамида түптөлгөндө баардык нерсе фундаменттен, пайдаланылган төмөн жактан жогору өсө кетет экен. Ошондо эмнеден башталат деп ойлойсуздар? Мисалы, ийгиликке жеттиңиздер келди дейли да. Ийгилик жөнүндө мисал кыла турган болсок, каалаган жумушта ийгилик эмнеден башталат? Мисалы, бир жакшы пирогдун рецептин көрүп калабыз дагы, анан жасагыбыз келет, Мисалы, эң жакшы экен деп туруп, ошол рецепт жакпаса жасагыбыз келет. Кайсы учурда биз ийгиликке жетебиз? билим алып анан жетет. Билим алышыбыз мүмкүн. Пирогду деле Эң канча алгач кош эмне керек? келди? Ошону жасаш үчүн. Ой келди да, идея, максат. Азаматчылар, демек, ийгиликтин пирамидасын түзүш үчүн баардык нерседе алгач ой келет экен. Ошол нерсени биз коюп алалы, мынакей. Демек, алгач эле Ой келди. ийгиликтин пирамидасын түзүүдө ошол жөнүндө алгач ой келет экен. Эми ойлондук дейм. Ооба пирог жасайын деп ойлондук, мисалы, жөнөкөй мисалыбызга деле. Андан кийин эмне болот деп ойлойсуздар? Ийгиликке жеткибиз келет. Жакшы мыкты пирог жасабыз келет. Ойлондук. Андан кийин эмне кылабыз? Пландаштырып, Планга жетпей дагы аракет кылабыз. Мактап коюшубуз мүмкүн экен. Ага чейин дагы айтыңыздар. Кандай болгондо биз ийгиликке жетебиз? Ойлойбуз, аракет кылабыз, пландайбыз. Издениш керек, бир жумушту баштадым, аягына чыгыш керек. Так. Жакындатсыздар. Дагы айтып көрүңүздөр. Кадам таштоо керек. Аракет болушу мүмкүн экен, Дагы. Каалайт экенбиз, жардам берейинизби? Каалообуз күчтүү болсо, сөз натыйжа чыгарабыз. Эгер биз пирог жасагыбыз келбесе, бирок бизди мажбурлап жасатсак, анда сөз ийгиликке жетпейбиз да. Ошол себептен ойдон кийинки баскычыбыз бул каалоо болот экен да.
Желание. Ийгиликке демек ойлондук алгач, андан кааладык, андан кийин эмне деп ойлойсуңар? Каалагандан кийин эмне кылабыз? Пландар түзөбүз да. Планга Аракеттери. жетпей дагы бир кадамыбыз бар. Максатыбыз бар. Максатка дагы жакын. Дагы варианттарыбыз бар да. Мындай кылам, андай кылам деген көп вариантты ойлонобуз. Каягын кантсем батыраак жетип калат, ишке ашып кетет деген ойлорду ойлойбуз да. Демек, сиздерге дагы жардам берейин. Сөзсүз ошол максатка, планга жетпей, биз ошол нерсеге өзүбүз ишенишибиз керек. Башкалар ишенбейт да, Ооба. өзүбүз ишенбесек. Каалоодон кийин сөзсүз ошол нерсеге ишенип билсек, анда сөзсүз ийгиликке жетет экенбиз. Демек, каалоодон кийин ийгилик ишеним кетет экен. Так, ишендик, андан кийин азыркы баскычтарын сиздер айткансыздар. Демек, сөзсүз ал баскычта максат коет экенбиз, эмнеден кийин эмне жасайбыз, кандай иш-аракеттер жасайбыз. Максатыбызды. Так, максат койдук. Андан кийин эмне болушу мүмкүн? Пландайбыз, Пландайт экенбиз. Пландадык. Андан кийин жана айтып өткөнбүз, иш-аракет, жолбосо сөзсүз ошол нерсеге Эмгек жумшайбыз. мынакей пландап алдык, андан кийин иш-аракет кылат экенбиз. Эми ушулардын түн чокусунда мен алгач пирамида жөнүндө айткан кезде айткам. Пирамида канчалык бийик болсо, биз ошончолук Кудайга жакын болобуз деп айтылат экен, же болбосо максатыбызга жакын болобуз деп айтсак, анда эң төбөсүндө чокусунда эмне болот деп ойлойсуңар. Мынакей байкап карасаңыздар, ар биринде ийгилик пайда болот. чокусуна чейин ийгиликке жете элекпиз, чокусу ийгилик болот да. Демек, ошого чейин дагы бир баскыч бар экен. Негизгиси экен. Анан айтып көрүңүздөр. Жыйынтыгы, Натыйжасы бар. натыйжасы, жыйынтыгы. Дагы эмне кошобуз? Мисалы, рецепттерди азыр биз жөнөкөй мисал келтирдик, пирогдун рецепти боюнча жакшы ийгиликтүү пирог жасайлы деп. Ойлондук, кааладык, ишендик, максат койдук, пландап алдык, анан эмгегибизди жаздык. Бирок ушул нерсеге, баардык нерсеге бир нерсе кошобуз да, ошол эмнелер? Идеяларды. Натыйжага чейин дагы, демек, негизги нерсени айтып жатасыздар. Эмне болушу мүмкүн? Баардык нерсеге ошону кошобуз. Ойлонуңуздар, ар бир тамакка кошобуз. Туста Бала тарбиялаганга кошушубуз мүмкүн. кошобуз. Үй шыпырсак, үй шыпырганга кошушубуз мүмкүн. Өзүбүздүн жөндөмү. Салым кошобуз. Ошол эмне экен? Салым. Сиздерди кыйнабай айта берейинби? Каражат дейсиздерби? Инвестиция. Инвестиция. Салым кошобуз. салым Ресурс. Негизги нерсени айтып жатасыздар. Мугалимдерде бул нерсе көп. Чыгармачылыгыбызды кошобуз. Мугалимдерде көп, айрыкча энелерде көп. Өзүбүздүн ой пикирибизди, каалообузду айттык, идеяларыбызды. Сизге кызыктуураак болсун деп айтышып атпайбы? Так, сүйүү экен апалар. Сүйүү кошобуз да. Ар бир нерсеге ниет кошобуз, сүйүү кошобуз. Ниет десеңиз. Жоопкерчилик кошобуз, Анан эркүүс болушу керек сөз, ал нерсеге эркүүс жетпес, аягына чейин ийгиликке жетпейбиз. Ошондо демек ушул нерселердин баардыгын бириктирген жалпы көрсөткүчтү биз АД деп кыскартып алдык, же болбосо бул адеп ахлактык дөөлөттөр деп айтылат экен. Адеп ахлактык дөөлөттөр, Ушулардын баардыгын адеп ахлактык дөөлөттөр. Демек, мына сүйүү кошпосок, жоопкерчилик кошпосок, деги эле ийгиликке жетпейбиз. Ошол себептен эң пирамиданын түн чокусу ийгиликке жетчү акыркы баскычыбыз бул адеп ахлактык дөөлөттөр экен. Эң жакшы, браво, кол чабуулар. Рахмат. Демек, бул өзүмдүн эле жөнөкөй балдар менен улам ийгиликке кантип жетебиз деп изденип отуруп тапкан жөнөкөй эле куралым болчу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Тажрыйба алмашалы. Ушундай бир жакшы шакирттер, устаттар келет дегенден кийин. Рахмат. Рахмат. Кээде мындай 2 айда 3 айда бир ушинтип жолугуп турабыз, анан сөзсүз дасторкон четинде деле ушундай эч мындай биякты мындай талкуулоо эмес, жалаң өзүбүздүн ушул чыгармачылык ишибиз, ата энелер мектеби канча айтсак болот, кандай иштерди кылсак болот деп ушу дасторкон үстүндө деле бир иштен 2 ишти бүтүрүп, ушундай эже жазып атпай көрсөтмө уралдарымды ала келейинби деп. Эң сон 60 километр. Сулуу Маймактан. Сулуу Маймактан. Мектебиңиздин атыңызды айтып коюңуз, эжекелер. Эже Сынман катындагы орто мектеби, Эмилбекова Жапарова.
Ой, рахмат, кол чабуулар. Өзүнүн ичине 45 мүнөткө сабактар бар менде. Аха. Эне мериме, эне сүйүү